Ош шаардык маданият башкармалыгы бул жылкы айымдар майрамына адаттагыдан айырмаланып, шаардын активдүү айымдарынын арасында өзгөчө гүл сынагын уюштурган. Алам ажары аялзат аталышындагы сынак. Аталган сынакта Ош шаарында жашаган, гүлдү өстүргөн, гүлдү сүйгөн үй кожойкелер арасында гүлгө кам көрүү багытындагы эмгектери бааланат. Эң мыкты флористти калыс тандоо үчүн жашылдандыруу адистери ар бир кожойкенин үйүнө барып, гүлдөрүн көрүп чыгышат. Сынактын алгачкы катышуучуларынын бири Ысманова Раушан. Ал кесиби боюнча укук тармагында мугалим болуп иштесе да, бош убактысын гүлгө арнап, учурда өз үйүндө гүлдөрдөн флора дүйнөсүн жарата алган. Ушул көрүп турган мен бөлмөмдү, үйдөгү эле, домдогу эле, этаждагы эле бөлмөмдү бир бөлмөнү атай ушул гүл өстүргөндү аябай жакшы көрүп, аябай сүйүп, бир бөлмөнү ушул гүлдөрүм үчүн атап койдум. Эми биз иштен, жумуштан биз кагаз иш менен иштейбиз, анан стресстерди снимать этип дегендей кылсак болот. Эми тааныштыра кетсем, мына жерде 108 түрдү мени тактап, дагы 110 болчу, где-то мен унутуп калыптырмын, экөөнү. Ну хорошо деп 108 жазып, анан численность боюнча, саны боюнча бир 430-420дай 3 маалга келем. Ишке кеткенде сөзсүз түрдө опрыскивание кылам, бир сыйра карап, келгенде да сөзсүз түрдө карайм. Алгачкы кызыгуусун сүйгөн ишине айланткан каарманыбыз учурда жергиликтүү жаратылыш чөйрөгө жат гүлдөрдү да өстүрүүнү өздөштүрө баштаган. Азыр мына Голландия деп коет, жанагы тропикалык жерлерден Азияга, Австралиядан, тропикалык Африкадан да келип атат көп гүлдөр. Мына тропикалык гүлдөрдү айтсак болот, драцена дегендин аябай көп түрлөрү, бул семейство деп коет, бул ошол драцена атайын бул пальмовый деп коет, пальма. Башта бизде мондай эме бар болчу да, папоротник деген болчу да. Ушунун эле бир семействосы. Ал жерде тропикалыкта көп түрлөр болот экен. Мен да изилдеп, өзүм кызыгып окуп көрөм да. Жакынкы күндөрү 7-чи перзентин кучагына алып, Баатыр эне аталган Венера айымдын экинчи хоббиси гүл өстүрүү. Анын айтымында гүл менен да адамсымал сырдашып, кам көрүп караган соң гана ырахатын көрөсүң. Өзүм кесибим боюнча мугалиммин, бирок гүлдү өстүрүп келгениме ушул жаш балалык маалыман эле гүлдү сүйөм. Ушул гүлдөрүм арасында ушу азыр эле айтып өткөндөй мына драцена өтө мен үчүн баалуу гүл болуп эсептелди. Себебинде бул 5 жыл өстүрүп, анан 5 жылда бир гүл ачты. Анан бул гүл ачканда бүт үйгө бир ай баягында французский тухинин эмесин запахын берип турду да. Меймандар келгенде ушунчалык башкача табитте отуруп атышты да, мындай аябай сонун запах мененчи. Ош шаарынын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу комбинатында 40 жылдан ашуун эмгектенип келген Тажи Турсункулова да бул сынактан четте калган эмес. Анткени анын өздүк гүл текчесинде өзгөчө түркүмгө ээ гүлдөрдүн 100 чакты түрү кездешет. Эле бонсайга окшоп кетет. Бонсай тилдер манестра деген гүлдөрүм, она фикустар бар мына жерде, анан драцена деген гүлдөрүм бар мына жерде, огонёктор бар мына, тынбай гүлдөп турган гүлдөр бар. Мына халанхоё деген гүлдөр бар. Мына скламендердин түрлөрү өзү эле бир эле аталат, бирок канча түргө бөлүнөт да ушу гүлдөр. Мына женский счастье деген гүлдөрүм бар. Папоротниктери бар. Мына жерде фуксия деген гүлдөр бар, сережки деп коюшат муну. Мына экиверия деген гүлдөр бар. Мына капилка деп коет мыналарды. Мына ушул капилка деген гүлдөр, тигровый хвост деп коет. Мына фикустарым бар мындай түрлүү. Жалпы болуп сынакка 10 шаар тургуну тандалган. Аларды иргеген адистер гүлгө кароо шарттарына, кожойкелердин үйүндөгү гүлдөрдүн түрү жана кам көрүүдөгү артыкчылыктарына карап баа беришет. 8 март аялдардын күнүнө карата ошол Ош шаарынын аймагында жашаган айымдардын арасында биз гүл кароосуна көз атабыз. Үй кожойкелерине колдоо көрсөтүү, көмөк көрсөтүү, кандайдыр бир ошол гүл өстүрүү үчүн мотивация берүү максатында уюштуруп жатат. Гүлдөрдүн түрү көп, сонун бир өстүргөн айымдарга биз буюрса Ташкентке жолдомо берейик деп жатабыз. Белегибиз бар. Сынак бир күн бою ар бир катышуучунун гүл текчесин байкоо менен уланып, анын жыйынтыгы боюнча Ош шаарынын тургуну Ысманова Раушан 1-орунду багындырып, сыйлуу белектин ээси аталды.